Сузак районунун Атабек файылынын 5 чакырым жолун оңдоо иштери башталды. Учурда эски асфальтты бузуп, жолду тегиздөө иштери жүрүп жатат. Республикалык казынадан каражат бөлүнүп, жалпы 11 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Бул Беловат таможня жолу капиталдык салымдар менен эсинен аткарылып жатат. Быйылкы жылда ошол 5 километр, өзү жалпысынан алганда 11 километр болуп эсептелинет. Жалабат таможня деп, Жалабат Бегат таможня деп аталат ал жол. Ал жерде 11 километр өзү каралган, бирок быйыл 5 километрини бүтүрөбүз да. Быйылкы жылда азыр башталды уже жумуштар. Ал жерге так 111 миллион, 11 километрине 111 миллион акча каралган. Асфальт төшөө жумуштары 8 метрден болот. Бирок баягы борбордо айыл өкмөтүнүн алды, мектептин алды, ошол жерлер бар, ал жерлер кененирээк болот, 15 метрге чейин. Өткөрүү мөөнөтү баштады, быйыл бүтүрөбүз. Жылдын аягы октябрь. Бул жолду Атабек файыл өкмөтүнүн Беговат жана Жийде айылдарынын тургундары пайдаланышат. Ошондой эле жол Кыргызстан-Өзбекстан чек арасындагы Беговат өткөрмө пунктуна алып барат. Бул жерде жыл сайын ямашный ремонт болуп жүргөн да. Анан чындыгында аябай бул жол асфальттоого муктаж эле, себеби бул жолдун стратегиялык мааниси аябай чоң. Мына жакында Беговат өткөрүү пункту ачылды. Бул жерде Өзбек Республикасы менен Кыргыз Республикасынын жарандары бири-бирине каттап, быйыл айрыкча аябай туристтердин агымы көп болду. Ошондуктан бул жол Кыргызстанды Өзбекстан менен туташтырып турган, Астана десек да болот, тосуп ала турган, коноктор тосуп ала турган жол. Экинчи жагын алганда бул Атабек файыл өкмөтүнүн эң маанилүү жолдорунун бири. Себеби бул жол аркылуу бизден ошол Атабек файыл өкмөтүнүн Беговат айылы, Жийде айылы, негизинде башка айылдардан дагы ушул жол аркылуу колдонот. Жолго асфальт СССР убагында басылгандыгын жергиликтүү тургундар айтышат. Андан бери жамак иштери гана жүрүп, капиталдык ремонттон өткөн эмес. Жолдун сапаты бузулуп, оңдоого муктаж болуп калган. Оңдоо иштери башталып, жергиликтүүлөрдү кубантып турган учуру. Ушул асфальт мына Союз убагында курулган боюнча бизге эми жаңыланып атат асфальт. Канча машиналар азыр баардыгы шопуларда сүйүнүп жана башталганыга элдин көйгөнү да мындай жакшы да. Бизде энди азыр мына президентибизге мына Калчыбек Кудашаевичке баардыгы ыраазычылыгыбызды билдирет, мына эл атынан. Алла насип кылып бизге дагы жол оңдоо болуп тур. Бул Союз маалынан бери оңдолбогон жолдор иншалла оңдолуп атат. Алла таала ушул жогорудагыларга разы болсун. Иштешип атат мына. Ilgili Çırpay'da bu yol boydan hiç oğulgan emez. Eğer oğul bir yaxşı bolup kaldı. Size şunçara hükümetke rahmat işlegenlerge İslam onda verse boldu. Bizge yol kengiri bolup benim ara küçük boldu. Беговат өткөрмө пункту менен Жалалабад шаарынын аралыгы 11 чакырымды түзөт. Бул жылы анын 5 чакырымына ушул жылдын октябрь айы ичи асфальт төшөлүп бүткөрүлөт. Облустук жол башкармалыгы калган 6 чакырымына кийинки жылы басылаарын билдирди. Эскерте кетсек, 2024-жылы Жалалабад облусу боюнча 26 чакырым жолго асфальт төшөө иштери пландалган. Учурда анын 20 чакырымына басып бүтүшкөн. Жыл аягына чейин пландалган жумуш толугу менен аткарылаары маалымдалды. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.